Госреестрдин начальниги болуп, биздин жерибиздин үстүнөн буга китеп жазып берип койгон. Биз ошону кийин билип, анан азыр сотко кайрылып атабыз. Азыркы сотубуз адилеттүү чечип берди. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мен бул соттун чечимине каршымын, кандай эле. Анткени булар деген, бул соттор деген бир тараптуу карап атышат. Анткени мурунку 7-жыл боюнча да ушулар караган, ушу соттор карап чечип койгон. Бүгүнкү күндө да өткөндө мен өтүнүш келтирсем да болбой карап коюшту. Мен буга каршымын, буга карамын. Аталган талаш боюнча бул маселе Жумгала райондук сотунда дагы ушул эле маселени коюп, Госрегистр, архитектура жана Мореки архивдерден мына ишке тиешелүү документтерди суратканбыз. Бирок ушул иштерди баардыгын сураткан документтерди албастан шашылыш чечим кабыл алган менен апелляциялык даттан жаздык эле. Бүгүнкү соттук отурумда туура каралды деп эсептейм. Себеп дегенде кайра караганда кемчиликтерди жоюуга аракет кылабыз. Станцияда каралган, экинчисинде каралды, биякта апелляциялык тартипте. Жыйынтыгы ошол райондук соттун чечими күчүндө калды. Отурум жакшы өттү, биз анын чегинде калыс өттү деп ойлойм. Ошол негизги коюлгандай эле биз ойлогондой эле соттун чечими чыкты. Мен эми сот процессинде Машене айыл чарба кооперативинин өкүлү катары катыштым. Биз Рикан тараптан Машене кооперативи буга макул эмеспиз, жогорку сотко чейин кайрылабыз. Себеби биздин кызыкчылыгыбыз, укуктарыбыз такыр сакталган жок. Негизи калыс караса жакшы болмок. Бардык мүмкүнчүлүктөр турат. Анан эмнегедир Рикандардын кызыкчылыгын караган, токтомду да караган жок.